Allah'tın ırайымы менен bir үн угулуптур да, сура бендем, сага дагы мен сураганыңды берейин, эмне керек сага? Десе, ey Allah, мейли сен Кур'ан жаттаган болсоң да, Кур'ан жаттатып аткан болсоң да, ушул жакшылыктардын бардыгын отуну жеп койгондой жеп коет экен, жок болуп кетет экен да. Көрө албас адамга жаза эмне десе, жаза Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Амма ба'д. Аллах Таала адам баласына жөндөн берген сыпат мүнөздөрдү кабыл ала турган, өзгөрө турган кылып жараткан. Себеби бул дүйнөдө адамдар көбүрөөк жакшы жака өзгөрүп, жаман сыфаттар мүнөздөрдөн арылып бар болсо, жок болсо жуктурбай өтүп кетүүгө биз милдеттүүбүз. Ошого көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Биз ушундай таасирлене беребиз. Суугураак жерде турсак үшүп калабыз. Ысык жерде турсак ысып кетебиз. Ошондой өзгөрүү абалга жараша өзгөрө беребиз. Ошондой жакшы адамдардын чөйрөсүндө турсак жакшы адам болуп кетебиз дароо эле. Ибадатчыл, намаз окугандардын катарында намаз окуп, оозубуздан жакшы сөздөр чыгып, астагфирулла, машалла, алхамдулилlah деген сөздөр чыгып калат. Дүнүйө корлордун адеп ахлактан бир аз кийинирээк төрөлүп калган адамдардын алдына туруп калсак, сөгүнүп да жибере беребиз. Себеби чөйрөнүн таасири ушундай сөзсүз түрдө таасир берет бизге. Ошол үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге керектүү сыпаттарды чогултууга буйруган. Чөйрөдөн таасирленбей, эгер таасирленсе жакшы чөйрөгө барып, аракет кылып болсо дагы жакшы сыпаттарды алып келишибиз керек. Кээ бир жаман адаттар бар, сыпаттар бар, жакшы чөйрөдө турса дагы жамандыкка алып кетип калат да. Жакшы чөйрөдө турса дагы, жакшы адамдын баласы болсо дагы жамандыкка түркү болуп кала берет. Чоң-чоң зыяндарга кабылып калууга негизги себеп боло ала турган бир жаман сыпаттар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошолор тууралуу айтып кеткен. Адам бул нерседен аябай этият болуш керек да. Негизи жогоруда айтылгандай чөйрөнүн таасири болот, бирок кээ бир сыпаттарга чөйрө дагы таасир бере албайт да. Ал жаман сыпат жер бетиндеги биринчи жасалган күнөө, Аллахтын алдында да биринчи жасалган күнөөгө себеп болгон сыфат хасад деген, көрө албастык деген бир жаман сыпат бар да. Шайтан алейхи лана Аллахтын алдында каргышка калып, куулуп кеткендигинин негизги себеби мына ушул болду, көрө албастык болду. Болбосо ал эң таза чөйрөдө, периштелердин чөйрөсүндө, нурдан жаралган, Аллахтын буйругуна кыпындай дагы кемчилик кетирбеген таза бир жаратылышта таза жерде турган шайтанды дагы куулуп кетүүгө себеп болгон сыпат ушул көрө албастык эле. Эмне үчүн адамга мен сажда кылышым керек? Эмнеге адамга мынча жакшылык, артыкчылык берилет дагы мага берилбейт деген сезимдин негизинде буйрук аткарылбай калды, түбөлүктүү тозоку болду, түбөлүктүү каргышка калды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген Алланын мээриминен куулган шайтандан пана тилейм, сактык тилейм деп өтө турган болуп калдык да. Көрө албастык ушундай жаман экен. Жер бетинде адам атанын эки баласы, бириси экинчисинде көрө албастык кылып койду. Аллах Тааланын ошол жер бетиндеги жараткан пенделердин арасынан биринчи жасалган күнөө ошол болуп калды. Ошол үчүн бул сезимден, бул сыпаттан этият болуш керек. Көрө албастык деген эмне дегени? Көрө албастык дегени хуа таманни завалу ни'мати ан сахибиха, саваун канат ни'мата динин ау дунья. Бул көрө албастык дегени кайсыл бир кишиге бир жакшылык берилсе, артыкчылык, ошол артыкчылык берилген адамдагы ушул жакшылык кетип калышын арман кылуу, ошону каалоо, ушу көрө албастык болот да. Өзүндө барбы жокпуга каралбайт. Ушу кээ бир адамдар бар, бирөөгө бир жакшылык жетип калса, бирөө бир унаа алса, машина алып калган болсо, үй алган болсо, кандай бир дүнүйөлүк же дини бир даражага жеткен болсо, ичи күйүп, ачууланып, буга эч ким эчтеке деген эмес, бирок өзүн өзү жей берет, ачуулана берет. Неге мында бар деп, жана ошол жакшылыктын тиги адамдан кетип калышын каалап турса, мына накта ушул көрө албас адам ушул адам болот да. Көрө албастык бул ушундай жаман сыфат, көп жаманчылыктардын ачкычы да булчу. Башка бир жамандыктарга адамды алып барып кое берет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сыфаттан этият болуу үчүн бизге жол көргөзүп, багыт берип айтып атат: "Иякум вал хасада". Көрө албастыктан сактангыла дейт. Бирөөлөгү жакшылыктын кетип калышын, ал кыйналып калышын эч качан каалабагыла башка бирөөлөргө. Көрө албастык кылбагыла. Фаиннал хасада я'кулул хасанати кама та'кулун нарул хатаба.
Бул көрө албастык сенин жасаган жакшылыктарыңды отунду күйгүзүп жок кылгандай жок кылып ийет. Эми адам акылдуу болуш керек да, эптеп намаз окуп атабыз, монтип тарабы окуп атабыз түн жарымга чейин. Анан ушинтип жакшы амалдарды кылып, балким бир жерде бир сабак алып аткандырбыз, же берип аткандырбыз, жакшылык кылып аткандырбыз, ачкаларды тойгозуп аткан болушубуз мүмкүн. Кыйналып атабыз, бирок ушул кыйынчылыктардын негизинде келген жакшылыкты bir кичинекей bir жаман сыпат үчүн жок кылып ийбеш керек да. Бир мусулманга көрө албастык кылсаң, мейли сен Кур'ан жаттаган болсоң да, Кур'ан жаттатып аткан болсоң да, ушул жакшылыктардын бардыгын отунду жеп койгондой жеп коет экен, жок болуп кетет экен да. Senin armanыңдын себебинен тиги адамдагы жакшылык кетпейт, сенин арманың эч нерсеге таасир этпейт. Аллах кааласа бирөөгө берет, кааласа бербейт. Көрө албастык ушундай бир тууганды бири-бирине каршы кылган, душман кылган, бириккенди бөлгөн, башка бөлүнүп ар жерде жүргөндөрдү жамандыкка бириктирген, мына ушул көрө албастык деген бир жаман сыфат бар да. Мурдакы доордо бир киши үңкүргө барып ибадат кылат экен. Ибадат кылып, күн сайын барып ибадат кылып келет. Анан кайра келип үй бүлөсүнө тамак ашына кам көрөт дагы. Анан Аллах Таалага берилип кайра ибадатка барат. Ушинтип барып келип жүрүп, Аллахтын кудурети менен үңкүрдөн бир үн чыкты дейт. Пендем, сага эмне керек, мен берейин эми. Сен ушунча мага ибадат кылып атасың, жакканга аракет кылып атасың, эмне берейин? Баякы адам карап туруп, Алла мен сага ушул ибадат эле кылып жүрө берейин деймин. Үйгө барып, ушул үй бүлөнүн тамак ашын камсыздашмага бир аз оор болуп калып атат. Эгер өз кайыбыңдан бир ырыскы бергениңде мен көбүрөөк ибадат кылмакмын дейт. Үйүнө келсе Аллах Таалам ошол каалоосун ишке ашырып, күн сайын мунун үйүнө учурдагы бышкан мөмө жемиштен, азык оокаттан бирөө алып келип таштап кете турган болуптур. Анан кайра ибадатта жүрө бергенде кошунасы бар экен, кошуна караса келбей калды ибадатчыл, келип иштеп турчу эле, жок. Анан баласынан сурайт, атаң эмне болду, келбей койду го? Ачка отурасыңарбы десе, жок. Тескерисинче, атам үйдөгү жаш балдар айта берет го бардык нерсени. Айтыптыр, атам ушинтип ибадат кылып аткан экен, бир үн чыгыптыр. Анан Аллах Таала бизге мурдакыдан да жакшыраак ырыскы бере турган, ушундай жакшы жашоого өтүп калдык биз. Кошуна ушундай көрө албастык кылып, ичи күйүп, мен да анда бир үңкүргө барып ибадат кылам деп, ал дагы ибадатка киришиптир. Ибадатка киришип, 1 жыл жүргөнбү, 2 жыл жүргөнбү, бир мөөнөт жүрүп, бир убакыттар ибадат кылгандан кийин, буга дагы Аллахтын ырайымы менен бир үн угулуптур да, сура бендем, сага дагы мен сураганыңды берейин, эмне керек сага? Десе, Алла, ушу кошунама келип аткан келбей эле койсунчу дейт экен да. Мүмкүнчүлүктү кандай пайдаланып атат да. Мына ушул көрө албастык да. Ушул көрө албастык. Ошол үчүн ушундай сыпаттан этият болуш керек. Диний бирөө жакшылыгын бир адам бала окутуп атат, иши жакшы жүрүшүп атат. А сен окутайын десең, сага эч ким келбейт. Ага көрө албастык кылбаш керек. Жүрөктөр Аллахтын колунда. Кимдин ишин Аллах жактырса, ошонун алдына барып окутат. Кимдики жакпай аткан болсо же сыноо берип аткан болсо, анын иши жүрүшпөйт. Ошол үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде да айтып атат. Нахну касамна байнахум маишатахум. Силердин жашоо тиричиликте керектелүүчү нерсеңерди мен бөлүштүргөнмүн дейт. Көрө албас адам кудум эле Аллахтын бөлүштүргөнүгө наразылыгын билдиргендей болот да. Сен ушуну туура эмес кылгансың, мага да беришиң керек эле депчи. Ошол үчүн андай көрө албастык кылбаш керек. Адам баласы бул сыпаттан этият болуш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол көрө албастык кылган адамдарга кайрылып, анысы туура эмес экендигин баяндап атат. Ам яхсудуна нас ала ма атахумуллаху мин фадли. Аллах өз берешендиги менен бир нерсе берсе, ошого эмне булар көрө албастык кылышабы дейт. Булар жөөттөр болгон. Жөөттөргө көрө албастык сезим кандай пайда болду? Алар өздөрүнөн пайгамбар чыгат, акыркы пайгамбар деп күтүп, арман кылып ушинтип жүрүшкөн эле. Курма бактуу жерден пайгамбар чыгат десе, атайын өздөрүнүн жерин таштап, ошол курма бактуу Мадинага барып жашап атты эле, бирок баары бир Аллах Тааланын каалоосу менен пайгамбар араптардан чыгып калды. Араптардан чыкты, жана чыккан ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын элчиси экендигин баласын таныгандан жакшы тааныйт эле аларчы. Анық билет эле, ушул пайгамбарда бардык биздин китептерде айтылган сыпаттар бар экен. Şu erçiş ele kalgan ele erçibeysiңерби desem, неге erçiyt экенбиz? Biz özübüzdükülөргө erçiybiz dedi da. Буга биз эрчибейбиz деп, көрө албастыктын негизинде пайгамбарды да кабыл албай койду, түбөлүктүү тозоку болду да, башка эч нерсе жок бул адамга. Ошол үчүн жамандыктарга себеп болгон эң бир ошол жаман сыпат ушул көрө албастык. Көрө албас адамга жаза эмне десе, жаза
көрө албастыгынан улам махсудка, кимде ошол жакшылык болуп, кимди жактырбай атса, ал адамга зыяны жок, ал бечара жүрө берет. Себеби анда нематы бар, жакшылыгы бар, жүрө берет. Көрө албастык кылган адам өзүн өзү ичинен жей берет да. Кыйнала берет, кыжалат болот, түнү уктабай да өтүшү мүмкүн ал бечара. Неге мындай болуп атат депчи. Ал тамак да жебей калышы мүмкүн. Ар сахыр дагы башка бир балебеттер оорулар менен ооруп да калышы мүмкүн. Өзүнө эле зыян алчы. Ошол үчүн ал адамга берген Аллах Таала сен сурагын сага дагы берет. Ошол үчүн бир адам бирөөгө жолугуп калып, жакшылык кылган экен айтыптыр да, дуа кылайын, Аллахым сага сен сураган нерсени берет. Болгон бир шарты бар. Эмне шарт? Сага берет, сен сураган нерсени Алла берет, бирок мен дуа кылсам, бирок сенин кошунаңа экөө берет дейт экен. Ойлонуп туруп, анда бир дуа кылчы, бир көзүм агып түшүп калсын дейт экен. Кошунамдыкы экөө тең түшүп калат ошондо депчи. Караңыз, көрө албас ушундай болот да. Өзүнө керектүү, өзүнө пайда нерселерди издебейт ал. Аракетин, жөндөмүн, мүмкүнчүлүгүн бардыгын, жакшылыгы бар адамды жок кылганга аракет кыла берет. Бирок Аллахтын жардамы дайыма ошол нематтын, жакшы адамдын колунда. Аллах Таала ошол адамга жардам бере берет, колдой берет. Өзүн өзү эле ушинтип кыжалат кыла берет бул адамчы. Учурда жакын убакта болгон окуя, Африкада бир киши жашайт экен. Ал киши өзү билесиздер, ал жакта жумуш табыш кыйыныраак да. Анан эптеп бир пожарныйга, ошо өрт өчүрүү кызматына жумушка кирген экен. Алла жолуна жаңы чыгып келген, намаздын зарылдыгын билет. Ал жумуш ордунун шарты ушундай экен, ал жакта пешим намазын такыр ошол жумуш ордунда да окуса болбойт экен, мечитке да барса болбойт экен. А бул киши болсо мечитке кетип калат. Барып мечитке барып намаз окуп келет. Ушинтип жүрсө кожоюн билбейт экен. Анан өзү душманды көрө албасты, алыстан издебеш керек. Ошо айланабыздан эле жакын адамдардын арасынан эле чыгып калат алчы. Анан жакын чогуу иштеп аткан бир мусулман барып айтыптыр. Кожоюн, сиз намазды бул жерде окуба дедиңиз эле, бул киши мечитке барып келип атат. Чакыр анда деп чакырып келип айтып түшүндүрөт. Кара, биздин ишибиз ушундай, ошо сен намазга кеткен маалда бир жерде өрт болуп калсам эмне болот? Эми мындай кылганың туура эмес, жумуштан айдап салам деп коркутканга аракет кылса, жанакы адам айтат экен, ыйманы бекем, намазга бекем адам айтат экен. Сиз азыр чоң, аябай өтө бир күчтүү жаза берсеңиз, жумуштан кууп ийесиз да, туурабы десе, ооба дейт. Бул сиздин иш ордуңуз, туурабы? Ооба. Мыногу аалам, жер бети менин Раббим Аллахтын жараткан жери. Мен ошонун үстүндө басып жүрөм. Эгер мен намаз окубасам, Аллах мени бейиштен кууп берет. Сиз куусаңыз куу береңиз, мен барбир башка жерден деле намаз окуйм, Аллах рызкыны берет дегенде, баягы адам таң калып карап туруп, ушунчалык зарыл бул намаз, ооба ушунчалык зарыл десе, анда сен намазга кеткенде муногу иштеп турсун сен ордуңа деп туруп, баягы адамды коюп коет экен. Ошол үчүн адам баласы Аллахтын жакшылыгына аракет кыла бериңиз, жакшылыктын үстүндө бекем тура бериңиз, көрө албастык кыла берсин, ичи күйүп өзүн өзү жей берсин. Өзү сахибун не'ма махсудун болот да. Сизге бирөө көрө албастык кылып атабы, сизди көргөн эле ачууланып атабы, кабактары бүркөлүп калып атабы, бечара кыла берсин, сизге зыяны жок. Демек сизде бир жакшылык бар экен, артыкчылык бар экен. Алхамдулилла деп жүрө беребиз иншалла. Аллах Таалам бардыгыбызды ушул көрө албастык деген сыпаттан жана көрө албастардан сактаган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.